коллеги, все согласны с такой рекомендацией? Нет. Трудовой кодекс там совсем другой. Да. А здесь конкретно жазылып атпайбы. Разница там общий жазылып турат. Разница поймите. Бишкекте инвентаризация жүргүзүүнүн алкагында эмгек мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорлорун талкуулоо үчүн 3 тараптуу мекемелер аралык жумушчу топтун кеңейтилген отуруму өттү. Анда эмгек жаатындагы 10 мыйзам долбоору каралып, айрым кайталанма беренелер жокко чыгарылып, учур талабына ылайык киргизилген нормалардын негизинде жаңы беренелер иштелип чыкканын эл аралык эмгек уюмунун эксперти Асел Карымбаева Биринчи радиого билдирди. Бул жакта жумушчулардын жана жумуш берүүчүлөрдүн эмгектерин коргоону колдон келишинче конкреттештирүү, эмгек мыйзамында каралбаган, камтылбаган мыйзамдарды, нормаларды киргизүү болуп саналат. Анын ичинде жумуш орундарын аттестациялоо, ошондой эле ушул эле онлайн режиминде иштегендер боюнча, дистанционно иштеген жумушчулардын иши боюнча, ошондой эле үйүндө иштеген үй жумуштары боюнча талкуулар болду. Бул жерде 2014-2016 жылдары регулятивный воздействие боюнча комиссия иштеп чыккан, отдел по регулятивной реформе деп. Ошол убакта ошо эмгекти коргоо мыйзамы жокко кетирүү боюнча сунуш берилген. Бүгүнкү күндө ошо инвентаризациялоону өткөрүүдө ошол эле жумушчу топтогу эксперттер да катышууда, алардын ошол убактагы берген сунуштары менен, ошондой эле азыркы сунуштар менен бирдикте мыйзамды болушунча кеңейттүү, ошондой эле эмгек кодексинде камтылган, кайталанган нормаларды эмгек кодексинен алып, ушул эмгекти коргоо мыйзамына киргизүү болуп саналат. Эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүү толуктоолорду киргизүүдө эмгекти коргоого жана коопсуздук чаралары боюнча атайын каражат жумуш берүүчүлөр тарабынан каржыланары көрсөтүлгөн. Асел Карымбаеванын айтымында, мурда оор жана өтө оор жумуштарда иштеген жумушчуларга атайын коргоочу кийимдер жана тамак аш берилип келген болсо, азыркы учурда бул норманы айрым гана жумуш берүүчүлөр аткарбаса, көпчүлүк жумушчулар аларды өз каражаттарына сатып алышат. Эми жаңы иштелип чыккан мыйзам долбоору боюнча булардын бардыгын жумуш берүүчү тарап каржылайт. Ошондой эле жумушчуларда кырсыктын алдын алуу үчүн жумуш учурундагы коопсуздук эрежелерин так аткаруусу зарыл. Бул жерде айтап турган нерсе, жумушу оор жана өтө оор жумушчуларга кандай атайын кийим, атайын бут кийим, тамак аштарды берүү тартиптери иштелип чыгуу таризы дагы өкмөт менен белгиленет деп биз ушул мыйзамга киргизип жатабыз. Мындайча айтканда, иш берүүчүлөрдүн ишин эч кандай оор кылбайт. Тескерисинче, эгерде ушул нормалар, ушул мыйзамдар иштеп кетсе, жумуш берүүчүлөргө жеңил болот, жумушчуга да жеңил болот, коопсуз болот. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө бөөдө кырсыктардан канча адамдар жабыркап келет. Ошол эле бөөдө кырсыктарды, жумушчулардын ден соолугуна, өмүрүнө зыян келтирүүлөрдү алдын алуу боюнча жакшы иш чара деп ойлойм. Андан сырткары мыйзамда өтө оор, зыяндуу жана кооптуу шарттардагы жумуштарда иштеген кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды ден соолугуна зыян келтирбеген башка жумушка которуу нормалары да каралып жатканын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин башкы адиси Жакшылык Жапарова билдирди. Бул эл аралык эмгек уюму менен 2 жылдан бери каралып жатат. Бирок министерство аркылуу бул тизме кайрадан каралат. Мындай сунуштар келип атат, ар бир 5 жылда каралсын деп. Бирок башка Россия жана Казакстан өлкөлөрүнүн салыштырмалуу тизмелерге өзгөрүштөр кирип жатат. Анан бул жерде азыр талкуу дагы эле болсо жүрүп жатат. Акыркысында 2022 жылы эмгек кодексине биротоло ошол тизме кирет. Негизинен мыйзамда жумуш берүүчүнүн да, жумушчунун да укук милдеттерин коргоо каралып жатат дейт Профсоюздар Федерациясынын эмгек инспекциясынын башчысы Доктурбай Тыныбеков. Биринчи мыйзам 91-жылы чыкты эле. Ошондо деген профсоюздун законодательный инициативалары болчу, именно профсоюз чыгарды эле. Аябай жакшы закон. Мындай закон СНГда да жок болчу. Ошонун негизинде 2004-жылы жаңы закон чыкты, экинчи закон. Бул закондо деген көп изменение болгон. 2-3 эле жолу редакция киргизген. 2009-жылы, 14-жылы, 16-жылы, азыр мынакей 21-жылы редакция киргизип атабыз. Основные понятия коет, ошол жака расшифровкасын киргиздик. Несчастный случай был эмне на производство деген. Мындай эме деген жок болчу. Эмгек кодексте 225 статьяда трудовой вече деген эме бар. Но аягына да чыккан эмес да. Ошону менен биз жумушчуларды, жумуш берүүчүлөрдүн дагы коргоп атабыз. Бир эле сторона эмес, эки жактан кабыл алынып калса, ушунун негизинде государственный программа бар, дагы кирет.
буюрса. Ошонун ичинде 25 нормативный правовой акттар бар. Ошону разработка кылып 25-жылга дери киргизебиз. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде мыйзамдарды өркүндөтүү, жаңы багыттарды кайра карап чыгуу жана жаран менен юридикалык жактардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоого багытталган масштабдуу жана сапаттуу өзгөртүүлөрдү жүргүзүү максатында токтом кылынып өкмөткө сунушталган мыйзамдарды инвентаризациялоо 2021-жылдын 31-декабрына чейинки мөөнөткө белгиленип, эксперттик топ түзүлгөн. Раткан Асанова, Биринчи радио.